Садыр Жапаров саясий шериктикти же кылмыштуу тил бириктирүүбү? Кыргызстандагы азыркы саясатта президент Садыр Жапаров өзүнүн эски досу Камчыбек Ташиевке жана анын айланасындагыларга карата эч кандай юридикалык баа бербей жатат. Бул жөнөкөй достук эмес, бул элге каршы ачык чыккынчылык. Мунун артында бир нече жашыруун катмар бар. Жапаров Ташиевке мыйзамдуу баа бере албайт. Анткени экөө тең 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларда бирдей жол менен бийликке келген. Ошол учурда эл көчөгө чыгып, бийликти кулаткан. Жапаров түрмөдөн чыккан, Ташиев болсо элди баштап ак үйгө карай барган. Экөө тең күчкө жана элдин толкунуна таянган. Эгер Ташиевдин тобуна каршы тергөө башталса, дароо эле Жапаровдун өзү да мыйзамдуу эмес деген суроо жаралат. Бул саясий чынжыр. Бирине айып койсоң, экинчиси да кулайт. Дагы бир жагдай, Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Бул Жапаровдун саясий эле эмес, жеке сырларын сактаган сейф сыяктуу. Ал жерде президенттин өткөн иштери, туугандарынын бизнеси, агасы жетектеген алтын кендир, уулу Рустамдын менен байланышкан финансылык иштери, Акылбек Жапаровка байланышкан крипто акчалар тууралуу маалыматтар болушу мүмкүн. Эгер тергөө башталса, Ташиевдин тобу каршы сокку берип, ушул нерселерди ачыкка чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан Жапаров унчукпай жатат. Бул болсо анын шайлоо алдындагы позициясын алсыратат. Айыптуу аткаруучу Карман, президент бул саясий оюндун эң назик жери. Элдин нааразылыгын жараткан иштердин баары Ташиевдин аты менен байланыштырылат. Мисалы, чек арадагы жер алмашуулар, Ош Баткен тараптагы айылдарды алмаштыруу, айрым жерлерде бердик деген сөздөр. Ош шаарында болгон кысымдар жана зомбулуктар. Бул иштердин баары Ташиев жана анын тобуна жүктөлүүдө. Жапаров болсо, мен баарынан кабардар эмесмин деген образ менен эл алдында жакшы президент болуп көрүнүүгө аракет кылууда. Мындан тышкары, оппозиция өкүлдөрү, журналисттер, активисттер улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан камакка алынган жалган маалымат тараттың, мамлекетке каршы сүйлөдөң динге чакыруу деген айыптар тагылган бул иштердин баары Ташиевдин аты менен чыгып жатат. Ал эми Жапаров мен бары окуядан кабарым жок деп эле күтүлүүдө. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: эгер менин кызым Фатимада уурулук кылса, анын колун кесмекмин. Бул адилеттүүлүктүн эң жогорку үлгүсү. Бирок Жапаров өзүнүн шеригин жана анын командасын мыйзамдан жогору коюп жатат. Бул исламдык адилетке да, адамдык мыйзамга да туура келбейт. Элдин ишенимин жеке достук жана жеке кызыкчылык үчүн пайдалануу бул ачык чыккынчылык. Жапаровдун унчукпай турушу жана билбегендей болушу Кыргызстан элине каршы эң чоң алдоо. Алар бири-бирин коргоп, жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатышат.